Саламатсыздарбы? Эфирде келкел берүүсү Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстандагы мектептердин башталгыч класстары жалаң гана кыргыз тилинде окуусу керек деген демилгесин көтөрдү. Бул демилге канчалык ишке ашыла турган, система буга даярбы? Ушул жөнүндө талкуулоо үчүн биздө бүгүн конокто жарандык активисттер Айпери Болотжан жана Мунара Маматалиева болмокчу. Алгач эле экөөңүздөргө тең жалпы суроодо бул инициативаны кандай бааладыңыздар? Эмне үчүн туура же туура эмес деп ойлойсуз? Бул жалпы мындай пикирлериңизди билип кетсек, Айпер айым сизден баштап берели. Саламатсыздарбы? Негизинен демилге жакшы, кыргыз тилге басым акыркы жылдары кыргыз тилге басым жасап жаткандыгы. Бирок эгерде логикасын ойлонуп келе турганда туура эмес болуп калат экен. Себеп дегенде башка тилдерде дагы мисалы эмне үчүн ошол 1-класстан 4-класска чейинки периодду алды? Анткени ошол мезгилде балдарды мындай өзүнө бирдекен үйрөнүү, бат кабыл алуу жөндөмдөрү мындай жакшы иштейт да. Андан кийин кыргыз тилин үйрөнсүн дегенге макулмун, бирок башка тилдерди деле кошуп койсо ашыкча болбойттур да. Себеп дегенде эгерде ошол аралыкта бир гана кыргыз тилин өнүктүрүп алса, бирок кайра эле мисалы үчүн андан кийинки класстарда англис тилин же болбосо орус тилин үйрөнөт, бирок ошол учурда өзүнүн мындай фундаменти же болбосо кийинки жашоосун мындай башкача нукка кетип калышы мүмкүн да. Себеп дегенде эгерде логикасын карай турган болсок, анда окуу жайды тапшырганда деле алар кыргыз тилине мисалы үчүн окушпайт да. Анткени жогорку окуу жайлардын баардык көпчүлүк бөлүгү кайра эле орус тилинде окутат. Демек, эгерде кыргыз тилинин мындай ушунча берилип аткандыгын муктаждыгы жок экен. Эгерде жалаң гана кыргыз тилинде окутабыз десе, анда жогорку окуу жайларда дагы кыргызча кылыш керек да. Ошондон баштап анан системасын эгерде жакшы кура алса, анда бул нерсе натыйжалуу болмок болчу. Чоң рахмат. Мунара айым сиздин пикириңиз. Мен бул мыйзам долбоору Шакиев тарабынан коомчулук тарабынан чыкканда эле аябай колдогом да. Себеби бул азыркы учурда эмес, 30 жыл мурда боло турчу мыйзам болчу да. Болуш керек болчу. Бул жада калса биз талкуулабай эле, бул башынан эле биз расмий тил деп өзүбүздүн эне тилибизди алышыбыз керек болчу деп ойлойм да. Себеби эми азыр деле кеч эмес. Азыр деле кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик тилде стратегия жүрүп атканы мени аябай кубандырып атат да. Ал эми 1-класстан эмнеге 4-класска чейин деп атканда, себеби 6 жаш менен 30 жаштын албетте чоң айырмасы бар да. 6 жаш менен 25 жаштын мисалы 6 жаштан 10 жашка чейин, 1-класстан 4-класска чейин деп атпайбы, башталгыч класстар кирген тил бул 70 жыл 80 жыл бою окумуштуулардын айтуусу боюнча унутулбайт да. Демек, ал үйрөнүп аткан тилди адам ошол идеологияны ошо кыргызмын деп бир жүрөгүндө патриотизм менен чоңоет да. Ал эми 5-класстан баштап мен каршы эмесмин мультиязычный болгону. Англис тилин үйрөнсүн, француз тилин үйрөнсүн. Бирок 1-класстан 4-класска чейин бул мамлекеттик түрдө кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча стратегияга бул трамплин болуп берет да. Себеби 6 жашта баланын мээси губка катары бүт баарын сиңирет дагы, бул нерсе өмүр бою анын эсинен чыкпайт. Мунара айым сизге эле тактоочу суроодо, эгер мисалы азыр кыргыз тилин жалаң 1-класстан 4-класска чейин киргизүүгө негизи схема канчалык даяр деп ойлойсуз? Себеби дегенде мисалы айтып карап көрсөк, ошол эле китептердин жетишсиздиги, мугалимдердин жетишсиздиги, жанагы мектепке чейинки окуунун бардыгы көбүнчөсү мисалы айрыкча шаар жергесинде Бишкекте орусча болуп атат. Андан кийин келип эле кантип алар кыргызча сүйлөп калыш керек, кыргызча окуп кетиш керек? Туура айтасыз, Бердат айым, бул жерде бирдиктүү саясат болуп аткандан кийин мамлекет өзү ошол эле билим берүү министрлиги, коомчулук, агартуу педагогдор, биз баарыбыз бир муштумдай аракет кылышыбыз керек да. Ал үчүн 20 жылдык, 30 жылдык, даже жада калса 50 жылдык бир концепция, стратегиялар ойлонуп чыгарылышы керек. Окуу куралдары, мугалимдерди жада калса биз кыргыз тилинде
кантип интерактивдүү жолдор менен жеткиребиз. Кыргыз тилин кантип ошону мисалы үчүн Европа мамлекеттеринде тилди бир агрессия катары эмес, бир оюн менен, интерактивдүү жолдор менен англис тилини мисалы үчүн ошол мен Малайзияда окуп келген студент катары, Кытайда окуп келген студент катары бул нерсени интерактивдүү жолдор менен үйрөтсөк, мен оюмча жакшы жыйынтыктарын берет да. Жөн эле барып алып сен кыргыз тилин окушуң керек деген кейстер менимче өтпөйт. Ошон үчүн жалпы жапа тырмак мамлекеттик түрдө баарыбыз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ал эми бул жерде билим берүү министринин өзгөчө ролу чоң деп ойлойм. Айпер айым, сизге суроодо эгер алып карай турган болсок, биз 30 жылга чейин деле негизи кыргыз тил же болбосо тил маселеси бул табу болуп келген да. Кыргызча сүйлөгөндө деле ай улуттук маселени көтөрүп атасыңар, ай мындай улуттар аралык кастык пайда болуп кетиши мүмкүн деген мындай мүмкүнчүлүктөр көп болчу да. Азыр эмне үчүн азыр да ошону мындай көтөргөндө кайсы бир коркунуч менен көтөрүп, анан кичине билбей калат го, мындай мүмкүнчүлүк болбойт го деген мындай сезим болбой элеби сизде? Азыркы учурда мындай эгерде кыргыз тилин өнүктүрөбүз, башкалар дагы үйрөнсүн дей турган болсо, анда мектептерден эмес, биринчи алгач анандай контент жаратуу жагынан баштаса жакшыраак болмок да. Анткени эгерде сен бирөөгө барып туруп аны милдеттендирсең, анда ал нерсе мындай жакшы натыйжа бербейт. Экинчиси ошол эле контент жагын айта турган болсок, мындай кыргызча көбүрөөк китептерди чыгарып, ошол эле мектептерге пайдалуу нерселерден баштаса, же болбосо азыркы учурда жаштар мисалы көбүнчө ошол интернетте отурушат. Ошол эле мисалы Инстаграмда, ТикТокто же Ютубта пайдалуу мындай маалыматтарды жарата алып, өзү кичинекей мындай балдарды кызыктыруучу материалдарды көрүп даярдаса, анда балдар өзү эле ошол окуп баштамак да, кызыгып, мындай параллелдүү түрдө кыргызча сүйлөгөндү кетирмек болчу. Андан кийин бул резко эле ошол мектептерден башташ керек дегени мындай көпчүлүгүндө мындай туура эмес сыяктуу калыптанат. Анткени мындай эгерде Кыргызстандын кейсин ала турган болсок, бала бакчага барат дагы ал жактан орусча мындай педагогдор тарбиялап атпайбы? Андан кийин биринчи класска келгенде байкуш баланын деле мындай мээси айланып калат да, кайра мындай переключаться эткенге. Андан кийин мектепти бүтөт, кайра эле окуу жайга барганда кайра орусчага кириш керек да. Ошол себептен мындай биринчи багыттарын туура белгилеп, мындай жакшы баштап алса, анда коркунучтуу эле болбойт болчу да. Анткени негизи кыргыз тил бизге керек, өзүбүздүн улутубуздун тили болгондуктан окуш керек деген жана үйрөнүш керек, сүйлөш керек дегенди колдойм. Бирок азыркы учурда биздин мамлекет кылып жаткан жолдор мындай натыйжалуу эмес болуп атат да. Популисттик сыяктуу сезилет. Анан сизге суроодо, сиз мисалы мектепти кайсыл тилде окуп өттүңүз? Мен кыргызча окугам, ошол окуу жайга барганда орусча окуткан болчу да. Андан кийин шаарда окугандыктан айырма деле билинген эмес. Анткени эгер бизде дагы айырма да бар да, мисалы шаарда окуган, кыргыз тилде окуган мектептер деле баары бир орусча билет. Бирок мен окуган группада айылдардан дагы келгендер бар болчу. Андан кийин аларды ошо көрүп туруп, анан ошондон ой жаралганда кыргызча окунуп бүтөт, андан кийин кайра орусча окуу жайга келип калганда түшүнбөй, андан кийин чыгып сүйлөгөндөн дагы уялышат да. Анткени айырма бар болуп калат. Анан мугалимдер дагы мындай шылыңдап, кайра наоборот окуу ошол эле студенттин окуйм деген ынтызарын мындай өчүп салат да. Анткени шылыңдайт, коркуп, ошентип атып эле 4 жылды жөн эле сапаттуу билим да албай чыккан көйгөйлөр көп да. Мындай айым, сизге ушуну улай суроодо, демек кыргыз тилинин көйгөйү бул 1-класстан 4-класска эмес, жалпы эле ошол башынан баштап баланы кайчан мамлекеттик система менен кезге турган, ошол эле бала бакчадан баштап мүмкүн аягына чейин. Себеби дегенде азыр алып карап көрсөк, мисалы мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча тилге өткөрүү, мамлекеттик кат алышуунун баары кыргыз тилге өтүүдө, анан ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлерге кыргызча өткөрүү курстары бүттү да. Анан баары эле мисалы үйрөтсө болот экен го деген пикирге келди да. Сиз кандай ойлойсуз? Ошондо кыргыз тилин үйрөтүү эгер 1-класстан 5-класска чейин толук эмес болуп калса, кандай болуп киргизилиш керек кыргыз тилиндеги окуу? Азыр Айпер айым айтып атпайбы, кайра университетке барганда орусча болуп калат депчи. Андайда СССР тарагандан баштап Белоруссия менен Кыргызстан эле орус тилин расмий тилде алып турбуз да. Бул деген нерсе дагы бир нерсени билдирет да. Калган өлкөлөр, 13 өлкө өзүнүн тилинде, Өзбекстан, Казакстан өзүнүн тилинде, өзүнүн иденттүүлүгүн сактап эле
өзүнүн тиричилигин кылып атат да. Ал эми Белоруссия менен Кыргызстан эле ушул багытта кичине аксап калыптырбыз да. Ал эми мен Белоруссия боюнча статьяларды окуп чыктым. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө 7000 тил болсо, анын жылына 2000 тил, жумасына 2 жумада 1 тил жок болуп кетет экен да. Демек, азыркы учурда белорус тилинде 250 000 адам сүйлөйт экен. Белорус тилинде мен изилдегенде ал эбак эле өлүп калган, жакында өлө турчу тилдерге кириптир да. Демек, Кыргызстан деле бул коркунучта турат да, кыргыз тили делечи. Ал эми кыргыз тилин биринчи илгери колонизаторлор бир жерди, бир өлкөнү басыш үчүн анын тилин алган биринчичи. Ага айткан келип эле сен биздин тилде сүйлөйсүң, сен биздин маданиятты аласың депчи, биздин культураны аласың деп. Ал эми биз 30 жыл болду, 32 жыл болду уже СССРден бөлүнүп өзүнчө бир суверендүү мамлекет болгонубузгачы. Бирок биз эч кандай согушсуз эле, эч кандай колонизаторсуз эле биз багынып бератабыз да, орус тилин расмий тил кылыпчы. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Менимче бул нерсе талкуулана турган даражалык деле эмес, бул эбак эле болчу нерсе деп ойлойм да. Ал эми кыргыз тилин эч качан каалабаймын, жоголуп бараткан тилге кошулуп, анан өлкөнүн бир элитасы эле сүйлөп калганынчы. Дагы бир көйгөй турат. Мисалы, кыргыз тилин азыр биз кыргызча окуу болсун дегенде, биз жалаң эле орус тилдүү мектептерди алып карап атабыз да, бирок ошол эле кайсы бир региондор региондун өзгөчөлүгүнө жараша, мисалы, өзбек тилдүү мектептер бар, кээ бир жерде тажик тилдүү мектептер бар. Бул ошол жердеги, мисалы, жашаган элдерге карата да, кайсы улуттагы элдер көбүрөөк жашайт. Бул кайсы бир улуттар аралык чыңалууну жаратуучу маселе болуп калбайбы? Жок, эмнеге? Биздин өлкө болгондон кийин биз суверендүү өлкөнү 91-жылы алганбыз, чынбы? Ал эми башка улуттарга эч кандай кысым, эч кандай жаман оюм жок. Бирок алар Кыргызстанда жашап аткандан кийин, менин оюмча, кыргыз тилин биз кыргыздар кыргыз тилин аябай мактануу менен сүйлөсөк, аны дүйнөнүн тили, анын бизнестин тили, экономиканын тили кыла турган болсок, албетте башка өлкө, башка улуттун өкүлдөрү деле бизди ээрчийт да. Бул нерсе биздин ар бир кыргыздын өзүнүн кандай тилди интерпретация кылат, ошолдон көз каранды деп ойлойм да. Айпер айым, сизге суроодо, ушул 30 жыл бою кыргыз тили биздин мындай бир өз ара Кыргызстандагы бардык улуттардын ортосунда колдонулуучу орток тил болбогонунун себеби эмне деп ойлойсуз? Ушул кандайдыр бир табу качан бузулат деп ойлойсуз да? Бул ар дайым эле кыргызча сүйлөгөндө сен улутчул экенсиң, анан дагы башка деген сөздөр башталып келет да. Анан ушул учурда мындай бир качан табу бузулушу керек, качандан баштап кыргыздар кандай шарттар болушу керек кыргызстандыктар өз ара кыргыз тилинде сүйлөшүүсүнө? Бул жактан муктаждык деген да нерсе келип чыгат экен. Анткени эгерде биз кыргыз тилинде гана сүйлөш керек, жана башка улуттарды дагы аларды дагы сүйлөсүн деп турган болсок, анда биз муктаждык жаратыш керек эмес. Эгерде Кыргызстанда жашап атабы, анда ошол эле жумушта же болбосо окуу жайда, башка жакта жүргөндө деле кыргыз тилин колдонуу дагы карай келсек да, анткени жумуштан деле же болбосо окуу жайдан кыргыз тилин колдонуу муктаждыгы жок болуп атат. Ошол себептен алар дагы мисалы үчүн кыргызча бияктан деле сүйлөйт экен да, орусчаны үйрөнөлү деп мындай башташат да. Бирок бул нерсе да өкүндүрөт, анткени эгерде мисалы казак менен кыргыз сүйлөшсө, өзүнүн тилинде деле сүйлөсө түшүнүктүү болот. Же өзбектер менен деле сүйлөшкөндө мындай түшүнөсүң да эмне сүйлөп атканыңды. Бирок ошол эле орус тилин колдонуп, анан кийин чала була эптеп мындай баягы Ташкентке барганда ушундай окуя болгон, алар менен биз орусча сүйлөп атабыз. Анан кийин ошол убакта бир өзбек айтты, мындай кызык, биз деген бирибизди мындай эле түшүнөбүз, бирок кошумча бир тилди колдонуп атканыбыз өкүндүрөт дейт да. Бул нерсе туура эмес албетте, бирок бул аргасыздан дагы келип атат да, анткени бизден ошо башында орус тилин расмий тил катары киргизди дагы, башка өлкөлөргө да жайылтты. Анан кийин муну типа инструмент сыяктуу колдонуп атканыбыз өкүнүчтүү да. Эгерде кыргызча же болбосо өзүбүздүн тилге мындай муктаждык, анан кийин кызыктыруучу нерсе жаратсак, анда жакшы болмок болчу. Анан кайра эле мисалы мындай бир
техникалык көйгөйлөр келип чыгат экен да, ошол эле мектептердеги китептердин жетишсиздиги, мугалимдердин жетишсиздиги. Себеби дегенде орус тилиндеги окуган кээ бир мектептер, мисалы алардын китептери орус өкмөтүнүн колдоосу менен Орусиядан чыгарып келет. Өзбек тилиндеги мектептердин кээ биринин китептери ошол өзбек мамлекетинин колдоосу менен Өзбекстанда чыгарылып келет экен да. Анан ушул көйгөйлөрдү чечүүдө, мисалы Кыргызстанда азыр улам эле жанагы бюджеттин чыгышаларын кантип кыскартсак, ушул окуучулардын тамак ашына мамлекет акча бөлбөй эле койсо болот деген аябай чоң көйгөйлөр болуп атат да. Ушуну кандай чечет? Себеби дегенде азыркы күндө мектеп окуучуларынын 30% китеп менен камсыз болгон эмес да. Кандай чечет? Менин оюмча башка нерседен, өлкөнүн башка нерсесинен акча аясак дагы тилге болгон тилден акчаны аяп бюджетти кыскан бул чоң маңкуртчулук деп эсептейм мен өзүмдүн оюмда. Себеби тил жоголуунун 3 стадиясы бар экен да. Биринчиси бул ошол возраст маселеси да. Бала бакчадан башталгыч класстар кайсыл тил үстөмдүүрөөк болсо, ошол тилде сүйлөп калганда жаш баланын ою, жаш баланын тили ошол тилде чыкканда ошол тил үстөмдүүрөөк кылат экен да. Ал эми экинчи стадиясы бул жалаң гана ошол өлкөдө карылар сүйлөп калганда. Менин оюмча азыр бизде деле ошол тенденция кетип атат да. Ал эми үчүнчүсү жалаң элиталар сүйлөп калганда да. То есть айылдагы адамдар сүйлөп калганда, ал эми элитадагылар ошол өлкөнүн үстөмдүк кылган тилинде сүйлөп калганында. Ошондук бул нерсенин глобалдуу нерсе деп эсептейм да, бул нерсечи. Анан бул нерседен акча аяоо, менимче кыргыз тилинен акча аяоо бул чоң эле бир маселеге айланат да. Кийинчи анын жана Александр Куприн айтмакчы, эмне дейт, кыргыз тили, то есть өзүңдүн эне тилиң бул сенин тарыхың дейт да. Ал сенин маданиятың дейт да. Аны сен кайсыл сенин кийинки муундарга кайсыл тилде жеткирсең, ошол тилде сенин өзүңдүн тилиң болот депчи. Ошондуктан кыргыз тилине дагы бир профилактикалык жолдорду, кийин анан өлүп калгандан кийин башкача жолдорду ойлобостон азыр профилактикалык жолдорду, ушул мыйзам долбоорлорду колдоп, коомчулуктагычы азыртадан баштабасак, албетте бул кийин чоң эле көйгөйгө айланат да. Бирок сиз ошол сиздин айткан пикир боюнча кайра эле тактоочуда, эгер бала бакча орусча болуп атса, 5-класстан 11-класска чейин кайра орусча болуп атса, университет орусча болуп атса, бул канчалык мындай ошол 4 жыл башталгыч класстарда канчалык мындай бир чечүүчү ролду ойнойт деп ойлойсуз? Менин сунушум ошо бала бакчаларды жада калса кыргыз тилинде болсун деп ойлойм да, бирок азыркы учурда бала бакчалар көбүнчө жеке менчик адамдар деле ача албады. Анан албетте ар бир адамдын өзүнүн жанагы ою болот. Кыргыз бала бакчага береми же орус бала бакчага береми депчи. Бирок 6 жашта бала аябай мындай мээси мындай жатканда свежий болот да. Анан бала бакчада балким ал орусча үйрөнүп калды дагы. Анан 1-класска келгенде кыргызча болгондо кайра эле кыйынчылык туудурбайт да. Мисалы 25ге чейин анан кыргыз тилин үйрөнүп, анан 27ге чыккан анан кыргыз тилин үйрөн дегенде кыйынчылык туудурмак да. Бул жерде жаш дагы аябай чоң ролду ойнойт. Мисалы азыр айылда отуруп эле орус тилдүү контентти көрүп атып, орусча чыгып аткан, орусча тили чыгып калган балдар бар. Англисче контентти көрүп атып, англисче тил чыгып калгандар бар да. Ошол сыңары бул эч кандай таасир этпейт. Мен окуу куралдары боюнча кошумча ой айта кетсем, ошол эле кыргыз адабияты же болбосо жана математика сабактарын кыргызчага карап чыга турган болсок, ошол жактагы котормонун мындай сапатына көңүл бурсак да, анткени ошол кыргызча окуп аткан бала именно ошол кыргызча жазылган нерсени түшүнбөйт. Анткени котормочулардын айыбы билбейм, сапаттуу которбойт да, анткени түшүнүксүз. Бул нерсенин эмнеден биз көрө алдык, жана жалпы республикалык тестирлөөдөн байкасак болот да, анткени кыргыз тилди ошол окуп туруп 11 жыл бою окуйт, анан кийин кыргызча тесттер тапшырганда өтө аз мындай упайларды алышат да, босого балдан өтпөй калып атат. Ал эми орусча окуп келгендер, алар деген мындай көпчүлүгү ошол ортоңку босого балдан өтүп жакшы балл алат. Демек, бул жактан ошол биз
окуу куралдарына дагы котормонун сапатына дагы көңүл буруш керек да. Ошол жактан биринчи баштап кыргыз тилине жакшы которсо, анан кийин анализдеп көрөт, демек уже кыргызчаны булар түшүнөттүр деп. Анан кийин киргизсе мындай жакшы болмоктур да. Мисал, сизге ушул боюнча эле мындай бир репликада эгер карап көрсөк, мындай биз дайым эле ошо котормо туура эмес болуп калат, анан окуган кыйын экен деген мындай мен үчүн бул шылтоо катары сезилет да. Кээ бирде мындай сиз менен репликага кирип кеткенимди кечирип коесуз. Бирок ошол эле Кыргыз Түркманас университетин алып карасак, ал жакта ошол саясат таануудан баштап тамак аш инженериясы барбы, башка сабактары, башка кесиптер барбы, баардыгы кыргызча, ошол эле жогорку математика, высшая математика, ошолордун баары кыргызча эле берилип келет. Анан ал жактан мындай бир котормо тарабынан көйгөй деле болгон эмес да. Себеби дегенде булар ошол эгер кыргызча билбесең сага 1 жыл үйрөтөбүз, андан кийин сабактарды кыргызча окуш керек деген чечим кабыл алынганда университет тарабынан, бул университет ушинтип окутат. Анан ушул нерсеге кандай карайсыз? Бул бизге жөн эле шылтоо эмеспи? 30 жылдан бери ушу кыргызча туура эмес которуп коет экен деп мындай өзүбүздү өзүбүз алдап келаткан жокпузбу? Жок, эмеки билим берүү министрлигинен тактап көрүш керек. Анткени эмне үчүн мисалы жанагы башкалар иштешкен котормочулар жакшынакай эле которот, эмнеге мектептерге берилген жанагы китептерден түшүнбөйт да. Анткени былтыр деле жыл сайын сентябрь башталганда китептер жаңылат эмеспи? Ошондо немеде интернеттен деле көрүп байкасак болот, баары тең чарат да, бул эмне дегенин түшүнбөй атам депчи, даже ошол чоң эле кишилер дагы түшүнбөй калат. Демек, билбейм, анда билим берүү министрлиги балким акча аяп аткандыр, же болбосо башка бир инструменттерди колдонуп которуп кояткандарбы, мындай карап көрүш керек экен. Анткени башкалар мындай жакшынакай эле которуп беришип атат материалдарынчы. Бирок ошол жакта китептерге келгенде гана мындай чоң суроолор дагы неметет. Же болбосо ал жактан эч ким мисалы материалдарды жана редакциялабайбы же текшербейби, контролдон өткөрбөй эле мындай жайылтып жатат да китептердичи. Ошол себептен баланын деле башы айланып, лучше ата-эне дагы мындай ойлойт да, кыргызча макул окусун дейт, бирок анын келечеги кандай болот? Мындай башы дагы айланып калат, логикасы түшүнүксүз да. Ошо келечек кандай болот демекчи? Мисалы, кээ бир аймактарда бул темага даярданып атып, мен дагы көп мындай окуяларды изилдеп чыктым. Анан ошол учурда кээ бир аймактарда баласын кыргыз мектепке берейин десе, кыргыз классы ачылбай калган учурлар болуп атпыр да. Эми албетте бул учурда башка улуттардан айырмаланып, ошол кыргыз тилдүүлөр мейли депчи, жанагы биздин конституциялык укугубуз бузулду деп эле кыргыздар жөн эле ошол мектептерге берип салат экен да. Андан келечек демекчи, кээ бир жерлерде мисалы кыргыз класс жана орус класс бар болсо, орус класста бир класста 50 киши болсо, кыргыз класста 20-30 кишиге араң жетет да. Себеби дегенде сиз айткандай эле баласын келечегин мындай бир орустар менен, Орусия менен чогуу көргөндөр бар да. Биз мындай бир жалаң эле күч, Орусияга жумушчу күчүн даярдаган өлкө катары өздөрүн сезгендер бар да. Ошо 11 классты бүтүп, анан Орусияга барып кыйналбай иштесе экен дегенчи. Ушул жагынан алып карасак, мүмкүн ушул кайсы бир мындай ушундай чечимдер керек да. Аябай катуу баары менен эч кандай мындай сүйлөшүүгө барбаган, табуу нерселерди алып чыккан чечимдер керек деп ойлойсуз. Эгерде жана башында айткандай эле баардыгын тең системалуу, анан кийин жакшы карап чыгып, мындай иштеп чыга турган болсо, аягына чейин мисалы анализдейт да, хорошо, мындай кылалы деп шарттар жазып, жакшы мындай механизмдерди сунуштаса, анда киргизсе болот, жакшы болмок. Анткени ошол эле кыргыз тилибизди өнүктүрүп, башка жанагы бизге деле Кыргызстанга келгендер деле алар кыргызча үйрөнүп келет, мисалы Жапондон көп ыктыярчылар келет. Анан кийин алар биз менен кыргызча практикалайын деп сүйлөгөндө айтышат, силерде өзүңөрдө кыргызча сүйлөй турбайсыңарбы, мен эмнеге кыргызча үйрөнүп келдим деп, анткени орусча жооп берет экенсиңер дейт да. Демек ошол биздеги ошол сүйлөө муктаждыгын да жаратыш керек. Анан кийин катуу кадамдарга барышына каршы эмесмин, бирок ошол бараткан мындай жолдорун, стратегиясын жакшылап аныктай алса жакшы да. Анткени биздикилер айтат дагы, аягына чейин чыкпайт, мындай жакшы механизмдерди дагы бербейт. Айтып коет, анан кийин
жасабайт деген да ана чейин. Ошондуктан бизде дагы кээ бир закондор дагы иштебейт да. Эгер бири-бириңиздерге суроолор болсо берип алсаңыздар болот, азыркы учурдан пайдаланып. Суроо бар? Суроо деле жок, бирок өзүмдүн оюм бар да. Айтып атасыз, биз качан даяр болсок анан болушубуз керек депчи. Биз эч качан даяр болбойбуз. Идеалдуулукка эч ким жетпейт да. Бирок кичинекей ушундай майда кадамдардан Россия жергесинен бир өзүнчө суверендүү мамлекет катары таанылышыбыз үчүн деле бул мыйзам сунуштары кыргыз тилин өнүктүрүүгө жакшы трамплин болот да. Дагы бир жолу айтам, себеби өлкөнүн иденттүүлүгү, өлкөнүн тарыхы, өлкөнүн маданияты бул тилсиз эч кандай жыйынтык бербейт да. Жакшы нерсе, мен кыргыз тилин ал салга деген жокмун да. Себеп дегенде кыргыз тилде сүйлөсүн, бирок сүйлөгөнгө жараша бизде дагы ошол мен каалайт элем, биздин жарандарыбыз билимдүү, көп маалыматка ээ болсун депчи. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилинде биз ошол дүйнөлүк эмеге деңгээлге жете турган маалыматтарды алып атабызбы же болбосо билимге ээ болуп атабызбы, ошол чоң суроо да. Анткени окуйм десең кыргызча эчтеке таппайсың. Жада калса китепканага барсаң деле бүт бардыгы тең орусча же болбосо англисче. Демек, эгерде мен мисалы үчүн жакшы билимдүү инсан болгум келсе, анда мен кыргыз тилин эмес, англис тилине көбүрөөк басым жасап окушум керек. Кыргыз тили жөн эле мисалы үчүн азыр кээде үйүңдө эле сүйлөйсүң, же болбосо анда-санда эле колдонуп каласың да. Ошон үчүн мындай кыргыз тилин жайылтууда көбүрөөк пропаганда, мындай маалыматтарды биринчи кыргызча которуп туруп баштаса анда жакшы болмок да. Анткени ата-эне деле ошол мектепке берип атканда кыргызча окусун, анткени бул жакта бизде жакшы билим ала алат экен деп айтса, жакшы. Анткени кыргыз тилин билесиң, бирок жанагындай дүйнөдө эң биринчи чыккан маалыматтар бар да, ошодон сен где-то 15 жыл же болбосо 5 жыл кеч аласың да. Анткени сенин кыргыз тилиңе которулуп келгенче уже ал нерсе актуалдуу болбой калат да. Ошол себептен бул жагын да караш керек. Көп маалымат алуу дегенде айтып калдыңыз, анда көп маалымат алуу үчүн биз англис тилине басым жасашыбыз керек. Мисалы азыр коңшу мамлекет Өзбекстан мамлекети ар бир жаран, кайсыл бир структурада иштебесин, ал IELTS-ти тапшырыш керек деген мыйзам киргизишти да. Бул эң жакшы көрүнүш да. Маалымат алуу боюнча менимче орус тили расмий тилде калуусу эч кандай решение жетишпейт. Эгер кошумча айта турган сөздөр болсо айтып атсаңыздар болот. Кошумча англис тилин айтып калды. Өзбекстан жана Казакстан жакшы нукта баратат да. Анткени өздөрүнүн ошол мектепте бир өздөрүнүн тилинде окутат, бирок параллелдүү учурда англис тилине дагы басым жасап атат. Андан кийин алардын дагы алфавити уже немеге латиницага өткөндө бизде дагы ушундай чечимдерди эгерде кыргыз тилин пропагандалайбыз, биздин жарандар билимдүү болсун десе, ошондо ошолорго окшогон кадамдарды жасаса жакшыраак болмок да. Анан да бир жакшы философ айткан сөздү айтып коеюн. Мекенге болгон сүйүү бул эне тилсиз жөн эле жомок дейт да. Мекенди сүйүүбүз биздин канчалык даражада мультиязычный болбойлу, өзүбүздүн тилибизди билбесек, ал нерсе сүйүү катары эсептелинбейт деп ойлойм да. Чоң рахмат. Биз бүгүн Келкел платформасында Кыргызстандагы мектептердин башталгыч класстарын жалаң гана кыргыз тилинде окутуу маселесин талкууладык. Бул үчүн бизде конокто жарандык активисттер Айпери Болотжан жана Мунара Маматалиева болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.